Добуш саттың. Кимге жактың? Кайсы дөөлөт таптың? Келечекти жактың. Эч ким жок да. Андан көрө өз бала деген жүйө менен шайладың. Айылдаш, тууган, урук, куда досту толгон күнөө менен. Анан ким кыйратты? Бар уктатты. Дагы да уктатат. Неге мынча арзансың? 1000 сомго добуш саткансың. Андан эми Кудай сактасын. Сен добуш саттың, депутат болоору менен сени сатты. Аларга сын айтсаң, жагың жапкын деп кечирим суратты. Эми күмөн бактың. Ошондо ким саткын? Кээ биринде ишенимнөл. Ооба, кыргыздын бактысына буйрубады жакшы төбөл. Шайлаганда эмне барбай эле коебуз, биз үчүн баары чечилген да, ошого да убакыт коротомбу деп жүрөбүз. Ошондо кантип оңобуз? Натыйжада кайра баягыларда такты. Ошондо ким саткан? А биз госто иштейбиз, куруп айлабыз, шеф айтканын шайлап баргасыз, жүрөбүз чарасыз. А дагы бири жугунду күткөн ит болуп, азыр да жүрөт үгүттөп. Мыктылар эми келет деп. А жеп жутат чексур чимкирик, элди калат кайрадан чимирип. Ошондо ким саткан? Бир тарапта акча, дос, тууган, жакының, көнгөн оңой жол. Башка тарапта таарыныч, уруш, кайгы бар. Бирок мында келечек бар, татыктуулар бар, авир бар. 5 жылда бир келген мүмкүнчүлүктү колдоно албасак, сотуң азыркыдай күчүңө, акчаңа карап иш кылат, мугалимиң акылсыз кылат, дарыгериң өлтүрөт, милицияң тонойт, журналистиң алдайт, чек араң чечилбейт, балдарың жектейт. Эң төмөнкү кызмат аласың. Кыргызстандыкмын деп сыймыктуу айта албайсың. Анан да өзүңөн уяласың. Мындай болбосун, зоболоң оболосун десең, жетишет. Эрк керек. Добушуңду сатпа, намысты бекем сакта, жаман жолго баспа, туура жолду танда. Шайлоого кел, добушуңду бер, сатпа.